Силер бир тараптуу эле карап атасыңар. Бир тараптуу карап атасыңар. Бизге экологияга келген, табиатка келтирген зыяндар 5 миллиард төлөп берсин, калганын иштете берсин. Эмнеден коркуп атасыңар? Талат Турдумович, сиз бир нерсени мен сизге түшүндүрө кетсем. Экологиялык ситуацияны оңдодук. Экологиялык төлөмдөрдү көтөрдүк. Талат Турдумович, калыс сүйлөңүз. Мен сизден абдан суранам. Калыс сүйлөйлү. Калыс болуш керек бүт баарына. Экологиялык биз ситуацияны тигилерден талап коюп туруп көтөрүп атпайбызбы? 310дон 3 миллионго чыгарып атабыз. Жана башка нерселер болуп атат. 50 миллионду алып келип атабыз. Фонд экологияга башка нерселер жазылып атат. Бул майда жагын айтып атасыз. Майда жак эмес. Кыргызстан үчүн бул абдан чоң акча. Кыргызстанга жакшы бир долбоорлорду аткара турган акчаларды Сиз эми буну билбеген адамдарга айтсаңыз ишенет. Бул адамдар бизден лицензияны надобыча алып туруп, барып залогко коюп 500 миллион доллар алып келип 250 миллион долларына фабриканы салышкан. 250 миллион долларын чөнтөгүнө салып коюп бүгүнкү күнү 70%га ээ болуп жүрөт. Урматтуу Талант Турдумович. Же билбесеңиз билбейм деп айтыңыз. Урматтуу Талант Турдумович, кандай гана биз айтпайлы, бүгүн Центера компаниясы эл аралык компания болуп саналат. Эл аралык листингде турат булар. Эл аралык листингде турат. Канадада бир чоң ири компаниялардын бирине кирет. Жеке эле Канада эмес, дүйнө жүзүндөгү бир чоң лидер компания болуп саналат, мен сизге айтып коеюн. Ошон үчүн мына биз азыр кандай гана Центерага бир сөздөрдү айтып атабыз. Сиз бир нерсени түшүнсөңүз, урматтуу депутаттар, ар бир биз жаман айткан сөз ошол Центера компаниянын акцияларына азыр доо келтирип атат. Мына эртең компаниянын акциялары түшөт, көрөсүңөр. Мен фактылап жана корутундуларга таянып айтып атам. Мен өзүм башыман бул нерсени кечирген адам катары сизге айтып атам. Мен дагы бир жолу айтып атам, бул адамдар бул фактылар үчүн, кумтөр үчүн мына түрмөдө отурат муну козгогон адамдар. Эгер чечкиңер келсе, ушундай билген, кызыктар болгон, эрки бар адамды алып келип койгула, бир жумада чечет. Алып келип койбойсуңар, кое албайсыңар. Себеп дегенде өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар бар. Алып келгиле Садыр Жапаровду коюп койгула, эртең чечет. Бир жумада же болбосо бир ай, 2 ай, 3 айда чечип берет. Же Ташиевди алып келип койгула. Себеп дегенде ушул маселени учурунда Ата журт фракциясы көтөрүп чыгып, запкыны биз тартканбыз. Андай болсо, Бакыт Эргешевич, мындай фактылап сүйлөйлү да. Андай болсо, кегеле комиссия түзөлү. Комиссия түзөлү. Мына мойнуна албай атат, бетине койсок да. Комиссия бул маал боюнча коомчулук билет, сиз билбесеңиз, эл билет. Бул фактыларды тарыхта бир жол 5-сазывда ушул депутаттар биз алып чыкканбыз, элге коомчулукка жайганбыз. Бардыгы билет, сиз билбегиңиз келбей атат. Ошондуктан анда официалдуу түрдө сунуш киргизем, келгиле маселени, кумтөр маселесин 3 фракция киргизели да комиссия түзүп карап чыгалы. Чечимге киргизип коелук. Сунуш катары мен киргизем.